жерде мен 2,5 жаштагы бала экен. Мен атамдын ким экенин да билбей келем. Кандай иш экенин да билбей келем. Кийин жакында эле ошо 5-6 жыл болду жана кызыл китеп чыгып, эскерүү деген согушта өлгөндөрдүн жөнүндө жазылган китеп чыгып, мен ошондон издеп таап, анан эми аягында момунтип ал кишинин арбагына сыйынып, туулган айылына барып Куран окуттум. Айылында бир көчөгө калып атын койдурттум, Кызый Фурук. Мен ага мынтип эле жазып койдум да, лейтенант Кызый Фурук атындагы көчө деп жазып койдум да. Анан мындай 50 сантиметр, мындай 25 сантиметр. Бирок жанакы кесикке чыккан сүрөттүн кошо эметип, астыртып. Анан мен ошол жерден эки чооз ыр жаздым. Таштак жерде жүрбөдүң, тай-тайлап мени сүйбөдүң. Кумдак жерде жүрбөдүң, кучактап мени сүйбөдүң. Ачылбаган сыр калды, айтылбаган сөз калды. Эми аягында мен сенин арбагыңа сыйынып, ушул ишти кылып атам, кечирип кой ата. Ак куурайдын мууну жок, артыңда калган уулуң жок. Көк куурайдын мууну жок, сени көтөрүп койчу уулуң жок. Эгерде уулуң калганда, сени көтөрүп атыңды эчак чыгармак. Чоочун жерде калган сөөгүңдү алып келип эл журтуңа топурак салдыртып көмдүрмөк, аргыма коозун чойдуртмак. Эми мен кыз экем, колуман келбей калды. Куран окутуп атам, бул арбагың ыраазы болсун, ушуга ыраазы бол ата. Кыл да болсо кыягың, кыз да болсо туягың. Эми мен да туяк экенмин, ушул шартты жасадым. Кечир, ыраазы бол ата. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун. Келип баташы кол алаканын жайып, бата кылып берип аткан могу эл журтуңа, туугандарыңа рахмат чоң. Рахмат. Келиңиз, азыр эми бинокторду алып келели. Бинокторду машинанын артында. Неме? Гүл коюп аткан неме? Азыр.